Бисмиллах. Аллах Таалага мактоолор болсун. Анын элчисине салават саламдар болсун. Менин урматтуу балдарым, үлгү сабактары ушуну менен эле бүтүп калбайт. Ибрахим даават жолунда жүрүп отуруп, өзүнүн адамдары менен Эфрат дарыясынын жээгинде аны кечип өтүү үчүн токтоп калышат. Бул өтө чоң кыйынчылык го. Алар кантип анын аркы жээкке өтүштү? Туура. Бирок алардын арасында дарыяны чөкпөй, өлүмгө кагылбай кечип өтүүчү адамдар бар болчу. Ошентип алар Аллахтын уруксаты менен дарыяны аман эсен кечип өтүп, Шам жерине жөнөштү. Дамаск шаарына жеткенде, Лут шаардын четине чатырларды курууну буйрду. Аллахтын халили Ибрахим алейхиссаламдын окуясында эмне жаңылыктар болду? Силерге Дамаск шаарында болгон окуялардын риваятын айтып берейин. Дамаск шаарына киргенден кийин Ибрахим өз жамаатын, шаардын көчөлөрүн, базарларын кыдырып, шаар менен, анын эли менен таанышып чыгууну буйрду. Себеби Дамаск маданияты эки маданияттын ортосундагы маданият эле. Ал эки маданият Мисир жана Бабыл шаарлары болчу. Мен фараон бул жерге дайындаган Дамасктын падышасымын. Кантип анан Ибрахим бул жерде улуу кудай фараондун дининен башка динди жайылтат? Кантип? Ибрахим күн сайын жаңы тарапташтарды арттырып жатат. Жана да ал жаңы анын кишилери эч нерседен коркушпайт экен. Ооба, аламдардын Раббисинен башка. Алар өз кудайын ушинтип аташат экен. Аламдардын Раббиси, анда фараон ким болуп калат? Ибрахимге жана аламдардын Раббисине каршы согуштун соорун тарткыла. Бул согуш Ибрахимдин азасын күтө турган, анын түбүнө жете турган согуш болот. Кужейким Сара, өзүңүздү аяп көп кыжалат болуп бербеңизчи. Аллах өз пайгамбарын колдоочу да. Сара кызматчысына: ооба, Аллахтын жардамына ишенем. Аллах өз динин, жакшы пенделерин жана дин үчүн күйгөн кулдарын колдойт. Ибрахим өз жаны жана малы менен жихад кылганы бул ыймандын жана чыныгы ишенимдин акысы. Бирок менин кыжаалат болгонум, мен аял кишимин, анын жубайымын. О Аллахым, кулуң Ибрахимди, анын жолдошторун өзүң колдо.
аларга өзүң сабыр бер. Алардын кадамдарын бекем кыл. Жана аларга капыр коомдун үстүнөн жеңиш бер. Өзүң дуаларды угуучусуң, деп жооп берди. Ибрахим жолбашчыбыз айткандай, Аллахка көп истигфар айтып, андан кечирим суроо, жанага көп дуа кылуу бизге жеңиш алып келүүчү негизги себеп. Тескерисинче, биздин бир эле күнөөбүз бизге душмандын кылычынан да коркунучтуу. Улуу фараондун ысмы менен ушул Ибрахимге каршы согушту. Ибрахимге каршы! Ибрахимге каршы! Жана аламдардын Раббисине каршы согушту. Аламдардын Раббисине каршы согушту. Эгер жеңсеңер, силер сөзсүз жеңесиңер. Анда түнүңөр арак жана аялдар болот. Күнүңөргө жылкылар жана каалагандай мөмө жемиштер жана түгөнгүз рахат берилет. Алга о фараондун аскери! Алга! 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 Bizi Ибрахим жана анын адамдары жөнүндө алдап коюшуптур. Алар согуштун илиминин ийне жүүнө чейин билишет экен. Бизди алдашыптыр. Бизди алдашыптыр. Алар согуш майданда бизден күчтүү экенин билбей калдык. Алардын айлакер, тапкыч экенин билбептирбиз. Вазир кана? Кана вазир? Эй вазир! Буйруңуз кожоюн. Бизди алдап кеткен кана? Кайда ал? Ибрахим Дамаскты басып алгандан кийин кайда жүрөт ал? Кайда? Ал согушта өлдү. Өлдү? Өлдү? Согушта өлдү дейсиңби? Анда Ибрахим бул өлкөнү башкарганга акылуу болуптур. Падышанын вазири өлгөндөн кийин ал бизди башкарат. О Раббим, о Раббим, о Аллахым,
O İbrahim'di hakikat menen bergen zat. Balamdın oğrusun kaltırbay. Aha özün şifa ber. O Rabbim, o Rabbim. Улуу Зүйха өзденибизге бут кудайларга айтмайынча айыкпайт о металлист. Anda bunu sen kılıp dırsın da. Bu деген sıykır da. Сенин Раббиң бул сыйкырдан сакайта алабы эми? Астагфируллах. Аллахтан башка кудай жок. Жана кечирим сураймын. Жана ал түбөлүк тирүү. Астагфируллах. Аллахтан башка кудай жок. Жана андан кечирим сураймын. Жана ал түбөлүк тирүү. Астагфируллахул азим. Аллахка макулуктарынын санындай өзү ыраазы болгондой, өз аршынын салмагындай жана сөздөрүнүн көлөмүндөй көп мактоолор болсун. Бизге жалгыз Аллахтын өзү гана жетиштүү. Жана ал эң жакшы колдоочу. Мага зыян жетти. Өзүң мээримдүүлөрдүн мээримдүүсүсүң. Кудайыңды кандай билсең ошондой бил. Бирок биздин кудайларыбыздан башка эч кандай кудай жок. Бул кандай гана катуу сыйкыр. Ибрахимдин жолдоштору ибадатканаларга кирип, аларды ичиндеги бут кудайлар менен кошо талкалашты. Ya İbrahim. О, Ибрахим. Егер кааласаң Дамаскты башкар. Тажымды сага кийгизип, шаарды сага тапшырам. Сен буга татыктуусуң. Бирок Ибрахим бул сунушту четке какты. Жана ал Аллах үчүн гана бул жерге көчүп келгенин, жана ал эгер эли кааласа да эч кайсы шаарда калбасын айтты. Бул дүйнөнүн максаты Ибрахимге асмандан жиберилген берекелүү нерсени унуттуруп койбойт. Ибрахим ал жерде адамдарга динди, шариатты үйрөтүү үчүн бир кишисин таштоону, жана мусулмандар өз динин бекемдей алмайынча ал шаарды таштап кетпөөнү чечти. О ата, Дамастын падышасы өзүнүн сөзүндө чынчыл беле. Бул өтө таң калыштууго. Падыша өз мүлкүн, өзүнүн дагы кудайларын да талкалаган адамга берсе. Улуу фараон кудайыбызга жаңы рахат таап, ага тартуулайлы.
Ал өзүнүн аялдарынан, күңдөрүнөн тажады. Ага жаңы аялдарды таап беришибиз керек. Антпесек ал биздин баштарыбызды алат. Mening kuyim. Alar mening kuyimni o'ldirishdi. Manga merim qil. Men ayachi, oho padisham. О, мен сени аяймын. Men ayachi, oho padisham. يلي خليلك ربنا من زيك، يلي ضيوفك من السما نزلت لك، خذك